Азыр сүйүн Сапарбек уулубузга айткан сөздөрдү бир эпизод өз алдыбызда өтүп отурду. Мына ушунун өзү кошумча кошуш келгилар. Себептенде ошол замандаш болуп, пикирлеш болуп, үзөңгүлөш болуп, сиз жогорку кеңеште көптөгөн жылдар иштеп, эгер сырттан карап, сырттан мындай көз салып, баардыгын салыштыруу менен чыгармачылык инсан катарында абдан жакшы сөз сөйлөдүңүз, мен келип ачып көрдүм. Биз Асанат Масаевич менен дээрлик 10 жылга жакын, 9 жыл тагыраак айтканда, күн түн демей ушундай чоң иштедик. Мен үчүн жогорку кеңеш дегенде, ушул кезге чейин мен жогорку кеңеште айтып келем, экилеп ишин айтам. Классикалык түрдөгү жогорку кеңештер. Николай Иванович Недас мисалы. Это Турдакул Усубалевич, это Асанат Масаевич. Ана өлүгү. Ана жогорку кеңештеги депутаттын жүрүш-турушу, анын каада салты, маданияты, жумушка болгон мындай мамилелери, ошол эки киши менимче эталон. Себеп биз жогорку кеңеш жумушту баштаарда 5 мүнөт башка эрте келсе, залда 2 киши отурган болот. Усубалиев, Масаевич. Азыр бул жигит мырза отурат, мага жаштар көбү капалыкта багып келгенсин, 10 минут келсе эмне болот дегенде сөз айтсам капалык. Ал кезде мына ушул нерсе тартип болчу. Күйүбүздө тура, ушул тартип биринчи эки киши кетчү. Экинчи жагы, мен дайым маселелерди айтам, адамдын улуулугу. Кыргызда айтабызбы биз, улуу болсоң кичүү бол дегенде. Адам канчалык жогору көтөрүлгөн сайын башы ушунчалык терең ийиши керек дегенде. Сиздерге бир кыска бир нерсени айтайын, үлгү катарында. Мына Асанат Масаевичтин басып өткөн жолу азыр Петр Петрович да айтып берди, бир канча бир Москвага самолет менен учуп баратканда жумушка болгон мамилеси. Мен бир учурду айтайын, илгери деген заман келип калды да азыр. Илгери деген мындан бир 15 жыл, 20 жыл башка да. Жогорку кеңештин депутаттары мындай бир өзүнүн ашканасында тамак иччү. Танапис учурунда өзүнүн ашканасында тамак иччү. Сырттан тамак алып келүү, же сыртта барып тамак ичип келүү деген нерсе болчу эмес да. Ошондуктан бираз мен кыйналып атканымдан азыркы заманда. Анан баарыбыз бир учурда кирип, бир учурда тамак ичип, бир учурда чыгып кетчүбүз. Кирип баратсак, Асанат Масаевич мындай кирип баратканда сурайт эле кишилерден. Аксакал кирдиби деп. Аксакал кирдиби деп сурайт. Келдиби деп. Себеп депутаттар туулган күндөрүбүздү, анча-мынча юбилейлерибизди ошол жерден өткөрчүбүз. Азыркыдай ресторан издечү эмеспиз. Ошол жерде үй бүлөсүнөн же жубайы келип, же улуу балдары, келиндери келип, баягы дасторконду тарап, сүйүмүздө турабы, сиз баардыгы биздин көз алдыбызда. Анан ошол күтүп отуруп, ошол түшкү тамактын ордуна ошондой кылып сый тамак беришчү да. Кимдин туулгандыгы кимдин кылса. Мына ошондо аксакал кирдиби деп сурайт эле. Келелеп десе, анда бүтө туралы жигиттер, бүтө туралы деп мындай четирекке чыгып, туруп турчу. Анан Турдакул Усубалевич кирип, эмне бүтүп турасыңар дейт алар. Аксакал сизди бүтүп турат, деп баштай бериш керек, баштай бериш керек. Ал киши да ыңгайсыз сезип, бизди бүтүрүп койгонбуз. Мына ушунчалык кандай деп айтсам, мындай бир жөргөмүштүн уясынын желесинен дагы жукка болгон кандайдыр бир адамдык улуу сезимдер бар. Ошо киши киргенден кийин анан артынан баарыбыз ээрчип, баарыбыз келип, ошондой болуп отуруп калчубуз. Анан жанагы устукан таратканда дагы мындай болуп калчу да, дайым эле Турдакул Усубалевич Аксакал жактарында өлбөй, давай кезектешели дейчү. Өткөндө мен алдым, мунусун сиз алыңыз. Кийинкисинде мүмкүн дагы мен алып калармын дегенде мындай сезимдер болчу. Эмне үчүн айтып атабыз? Адамдардын бири-бирине болгон аябай сезимдери, адамдардын бири-бирине болгон сый-урматтары. Массалык маалымат каражаттарында эл арасында кандай гана сөздөр айтылбасын, мамиле башка. Мына биз ошол ар дайым чогуу жүргөн инсан катарында көз менен көргөн гана нерсени, кулак менен укканыбыз, көзүбүз менен көргөн гана сүйүүбүздө баса берем деген улуу адамдык сапаттарын, касиеттерин биз көрүп калдык, биз угуп калдык, биз жүрүп калдык. Асанат Масаевич
үйde башка. Балдар менен мамилеси башка. Эл менен жыйындарда башка. Жумушта башка. Анан машинада отуруп баратканда так башка түшүнүп. Мына Адыл деген небересин биз чогуу чыгарып калдык дагы. Анан Кыргызстан президенти келет, аны бүтүп атабыз деп, ошто үчөн окуя болуп аткан. Менимче ошто 3000 жылдык болуп аткан исламсаматыр. Же Курманжан ханым юбилей өткөрүп атканда түштү да небересин кармап, улам башынан сылап, улам башынан жыттап атканда мен айттым да, сонда сизде ушундай сезим барбы депчи. Биз үчүн ал киши көтөтөбөйчө айткандай бир стальной, бир железный мындай киши болгон да. Эч бир нерсе жок. Карасам, кадимгине мындай бир инсан улам башынан жыттап сүйүп коет да. Көптөгөн сөздөр болгон, анан китептерде да бар, да окусаңыздар болот. Убактыңыздарды кылып албайм. Николай Иванович турат, биз менен чогуу депутат болгон, Коммунисттер партиясынан, Кылайчы отурат, баарыңыздарга ийгилик каалап, ушул жыл Арсалан Касаевичтин жылы катарында бизге ушул тазалыктын, тартиптүүлүктүн, ыймандуулуктун жылы болсун деп, жыл жакшы башталсын, аягы жакшы өтүшүн, элибизге жокпошко үйгө отурган рахмат, аманчылыкка, жакшылыкка